Азыр эжеке туура нерсени айтып кетти да. Азыр бир-эки мага тиешелүү сөздөрдү айтты. Акырында айтайын, ага чейинки мына Росфонд боюнча алынуучу кредиттерди. Ошол боюнча иш пландары барбы, Алмаз Садыевич? Мына чындыгында биз азыр көрдүк, кыргыз фармациянын өзүнүн акчасы баары жетпейт экен алып келгенге. Мен ошон үчүн сураттым. Бул частный компаниялар керек. Ошол эле мезгилде элдин талабынан аткарыш керек. Азыр эжекем айтып кетти, биз бүт ковид убагында биз алып келип больницаларга дарын бердик деп. Туура бердиңиз, рахмат. Бирок анын баарын акчага бердиңиз, бекер алып келип бергениңиз жок. Андан айтып коеюн. Андан кийин азыркы ушул жасалып аткан проектлерди кылыш керек дедиңиз. Мен ошону сурап атам. Ошону кичине болсо да ишти баштадыңарбы деп. Сиздерди эч ким мындай скалатыңар жок, тиги бул деп айткан жок. Ал ошолордун бардыгы, эмне себептен ошолордун бардыгы болсо, биз эмнеге ушул талаптан качып атабыз деген гана мен ойду айтып атам. Ал талап жөндөн келип чыккан жок да. Жөн эле же бир фарм компанияны жабыш үчүн кыргыз өкмөтү чыгарган талап эместир ал. Ал ошол жалпы элдин саламаттыгын сактоо үчүн керектүү талаптардыр. Ушул боюнча жанакы арзан кредиттерди берүү боюнча Алмаз Садыевич, ушул частный фарм компаниялар менен кошо биргеликте чындыгында ушул биздин өнүктүрүү фонддор көп. Мына Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду, Азербайжан менен Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фонду, ошолор аркылуу бир жардам берсек болобу? Айбек Мыратович, бул жакшы сөз. Көчөгүнө биз Орус-Кыргыз банкынын Новиков менен көпкө чейин биз сүйлөштүк. Алар дагы азыркы кезде даяр, алар дагы ушул медицинага жардам бергенге даяр болушту. 11 октябрда Жалал Абадта чоң жыйын болот. Ошол жыйында дагы бул эмени суроону мен көтөрүп чыгам.